Саламатсыңар балдар. Бүгүн сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү жөнүндө маалымат алабыз. Сөз түркүмдөрүнүн бөлүнүшү. Сөздөрдүн лексикалык маанисине жана грамматикалык белгилерине карай сөз бөлүнүшүн сөз түркүмдөрү дейбиз. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Аларды силер балдар билесиңер. Алар 3 топко бөлүнөт. Маани берүүчү, кызматчы жана өзгөчө сөз түркүмдөрү деп. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кайсы сөздөр кирет? Задатооч, сынатооч, санатооч, ататооч, этиш жана тактооч сөз түркүмдөрү кирет. Кызматчы сөз түркүмдөрүнө жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр кирет. Ал эми өзгөчө сөз түркүмдөрүнө тууранды сөздөр, сырдык сөздөр кирет. Бүгүн эми балдар силер менен зататоочко токтолобуз. Зататоочтун категориялары. Зат жөнүндө билгизип, жөндөмө, сан, таандык, жак менен өзгөргөн сүйлөмдүн ар кайсы мүчөсү боло алган ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү зататооч деп аталат. Зататоочтор синтаксистик жактан төмөнкү милдеттерди аткарат. Буларга биз синтаксистик талдоо жүргүзүп, кайсы милдетти аткарарын аныктап көрөлү. Биринчи сүйлөмдү карайлы. Адам бакытты бекер жатып таппайт, эмгек менен табат. Сүйлөм түзүлүшүнө карай татаал сүйлөм экен. Ошондуктан биз биринчи жөнөкөй сүйлөмүн талдап алабыз. Адам бакытты бекер жатып эмне кылбайт, таппайт. Сүйлөмдүн баяндоочу ким бакытты бекер жатып таппайт? Адам. Ээси. Демек, бул жердеги зататооч сөз ээлик милдетти аткарды. Эмгек менен табат. Эмне кылат? Табат. Эмне менен? Эмгек менен. Бул жерде толуктоочтук милдетти аткарат. Биринчи сүйлөмдө ээлик милдетти аткарган гана сөздү көрсөтөлү. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Эмне кылат? Аздык кылат. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне аздык кылат? Өнөр. Ээси зататооч сөз ээлик милдетти аткарды. Эми баяндоочтук милдетти аткаргандыгын аныктайлы. Бирдин иши чөл, миңдин иши көл. Бул дагы түзүлүшүнө карата татаал сүйлөм. Биринчи жөнөкөй сүйлөмдү талдайбыз. Бирдин иши эмне? Чөл. Бул зататооч баяндоочтук милдетти аткарды. Биз балдар э менен баяндоочтун ортосуна сызыкчанын коюлушун эсибизге сактасак, синтаксистик талдоону туура жүргүзөбүз. Э менен баяндоочтун ортосуна кайсы убакта сызыкча коюлат. Эгерде баяндооч атооч сөздөн болсо, анда ортосуна сызыкча коюп калат. Бирдин эмнеси чөл? Иши, сүйлөмдүн ээси. Бул жерде баяндооч жөнүндө айтылгандыктан чөл зататооч сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Экинчи сүйлөмдө дагы ушундай. Көл баяндооч, эмнеси, иши, ээси болот. Бул жерде дагы көл зататооч сөз баяндоочтук милдетти аткарды. Толуктоочтук милдетти дагы аткарат экен. Ачууну акыл жеңет. Эмне кылат? Жеңет. Сүйлөмдүн баяндоочу ачууну эмне жеңет? Акыл. Сүйлөмдүн ээси эмнени акыл жеңет? Ачууну. Бул толуктоочтук милдетти аткарды. Эмнени деген суроо берилип, зататооч толуктоочтук милдетти аткарды. Бул жерде зататооч акыл деген сөз бар. Ал ээлик милдетти аткарып атат, бирок биз толуктоочтук милдетти гана аныктап жатабыз. Аныктоочтук милдетти дагы зататооч сөз аткарат. Адамдын акылы бардык нерсени жаратат. Эмне кылат? Жаратат. Адамдын эмнеси жаратат? Акылы. Кимдин акылы? Адамдын. Сүйлөмдүн аныктоочу. Эмнени жаратат? Нерсени. Кандай нерсени жаратат? Кайсы нерсени жаратат десек, бул аныктооч болот. Биз бул жерде аныктоочтук милдетти аткарган зататоочту гана аныктайбыз. Бул адамдын деген сөз. Андан бышыктоочтук милдетти аткарат. Айылда эң сонун жаңылыктар болуп жатат. Эмне кылат? Болуп жатат. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне болуп жатат? Жаңылыктар. Сүйлөмдүн ээси кандай жаңылыктар? Эң сонун бул. Сүйлөмдүн аныктоочу
Кайда болуп жатат? Айылда. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул жерде айылда деген зат атооч сөз бышыктоочтук милдетти аткарды. Андан арылайбыз. Зат атоочтор морфологиялык түзүлүшүнө карай тубаса жана туунду, заттарды атоо касиети боюнча энчилүү жана жалпы, табияты боюнча конкреттүү жана абстрактуу, түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Эми ар бирине токтололу. Жалпы аттар заттарды, жаныбарларды жана башкаларды жалпы жонунан бириктирип атайт. Мисалы, гүл десек, бул жалпы гүл экенин билебиз. Ал эми гүлдөрдүн ар биринин аттары бар, аны энчилүү өзүнчө аттарды коюп алабыз. Жалпы аты гүл экен. Дарак, токой, адам, түн, күлкү, тартип, карышкыр жана башка сөздөр жалпы аттар болот. Ал эми энчилүү аттар болсо, атайын энчиленип ат коюлган сөздөр болот. Мисалы, Жамиля, Ажар, Акбара, Умайык, Бишкек, Түркия, Манас эпосу, Даңкы ордени, Марс жана башка сөздөр. Энчилүү аттар жекелик санда гана айтылат. Ал эми жалпы аттар болсо жекелик жана көптүк санда дагы айтыла берет. Энчилүү аттар дайыма баш тамга менен жазылат. Адамзаттык зат атоочторго дайыма адамды билдирген, адамга тиешелүү болгон, ким деген суроого жооп берген сөздөр кирет. Мисалы, бала, байке, эже, карындаш, жеңе, студент, инженер, комузчу, алтын жана башка сөздөр. Бул сөздөргө ким деген суроо берилет. Адамзаттык эмес зат атоочторго адамдан башка баардык зат атоочтор болуп, эмне деген суроо берилет. Мисалы, аю, бүркүт, булут, суу, бакыт, ой, сана, тайтору, таш чайнак, буудайык жана башка сөздөр. Кыргыз тилинде адамдан башка нерсенин баарына тең зат атоочторго эмне деген суроо берилет. Конкреттүү зат атоочтор кол менен кармап, элестерин, образдарын көз менен көрүүгө мүмкүн болгон заттарды билдирет. Мисалы, алма, жүзүм, таш, кум, чагылган, жалбырак, жип жана башкалар. Башкача айтканда, көзүбүзгө көрүнүп турган нерселерди айтсак болот экен. Ал эми абстрактуу зат атоочтор болсо, көз менен ачык айкын көрүүгө, кол менен кармап билүүгө мүмкүн болбогон, бирок ой жүгүртүү аркылуу аныктала турган заттык түшүнүктөрдү атайт. Мисалы, акыл, билим, ой, турмуш, мамиле, таасир, адамгерчилик, жакшылык, жамандык, жаңылык жана башка сөздөр. Муну оюбуз менен эле ой жүгүртүү аркылуу аныктай алабыз. Зат атоочтун сан категориясы. Заттардын көптүгүн же жекелигин туюндуруу зарылдыгынан келип чыккан категория зат атоочтун сан категориясы деп аталат. Зат атоочтор жекелик жана көптүк санда болот. Жекелик санда жалгыз экендигин билдирет, атайын мүчөлөр менен жасалбайт. Мисалы, китеп, уй, дептер, тарак десек, булар жекелик санда. Ал эми көптүк санда болсо, лар мүчөсү аркылуу жасалат. Лар мүчөсүнүн 12 варианты бар. Лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр деген мүчөлөр бар. Мисалы, үй жекелик санда, үйлөр десек көптүк санда болот. Бала жекелик санда, балдар көптүк санда. Китеп, китептер, шаар, шаарлар, тоо, тоолор жана башка сөздөрдү айтсак болот. Көптүк сандын лар мүчөсү төмөнкү учурларда жалганбайт. Жаратылышка байланышкан зат атоочторго, мисалы, жаан десек, жаандар деп айтпайбыз. Бурганак, асман, жер, суук, тоң, шамал жана башка сөздөргө лар мүчөсү уланбайт. Жылдын мезгилдерине жай, жаз, кыш, күз деген сөздөргө дагы лар мүчөсү уланбайт. Кыймыл атоочторго жашоо, чогуу, бөлүү, агартуу деген сөздөргө дагы лар мүчөсү уланбайт. Абстрактуу маанидеги зат атоочторго чыгармачылык, балалык, карылык, эмелик, атак, эс акыл, тилек деген сөздөргө дагы лар мүчөсү уланбайт. Энчилүү аттарга Бишкек, Нарын, Ош, Лондон, Асылбек, Азат жана башка сөздөргө лар мүчөсү уланбайт. Айлардын аттарына январь, февраль, март жана башка сөздөргө дагы лар мүчөсү уланбайт. Сан атоочтун жанындагы зат атоочко, мисалы, 6 гүл десек, бул жерде дагы
лар мүчөсү уланбайт. Эгер сан жок болсо, анда гүлдөр деп айтууга мүмкүн. 10 студент, 5 кыз жана башка сөздөр. Зататош баяндооштук милдетти аткартып, энин кайсы жакта, кайсы санда турушун алайык, баяндоошту ошол жакта, ошол санда өзгөрткөн мүчөлөр жак мүчө деп аталат. Сөздүн жак мүчөлөрү менен өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Ар бир жакка өзүнө тиешелүү мүчөлөрү бар. Жекелик жана көптүк санда болот. Пикир алышууда сөздү айтып жаткан киши, мисалы мен, жана сөздү тыңшап жаткан киши сен аракетте болот. Пикир алышат. Пикир алышууга катышпаган үчүнчү жак болот. Ал деген. Мисалы мен студентмин, сен студентсиң, сиз студентсиз, ал студент. Бул жекелик санда жакталганы. Зататоштун таандык категориясы. Сөзгө уланган мүчөлөр бир жакка таандык экенин көрсөткөндө таандык мүчөлөр дейбиз. Таандык мүчөлөр экиге бөлүнөт: жак таандык жана жалпы таандык. Жак таандык ар бир жакка таандык болот. Мисалы, менин бөлмөм, сенин бөлмөң, анын бөлмөсү, биздин бөлмөбүз, силердин бөлмөңөр, алардын бөлмөсү, же болбосо бөлмөлөрү десек, бул ар бир жакка тиешелүүлүгүн көрсөтүп атат. Ал эми жалпы таандык кимдики, эмненики деген суроого жооп берип, НК, ТК, ТК деген мүчөлөрдү аркылуу жасалат. Мисалы, менин группамдыкы, сенин атаңдыкы, анын атасыныкы десек, ошол баарына жалпы таандык кылып көрсөткөн сөз болот. Кыргыз тилинде жөндөмө категориясын түзүп турган 6 жөндөмө бар. Бир сөздүн ар түрдүү жөндөмөлөр менен өзгөрүшү жөндөөлүш деп аталат. Анын жөнөкөй жана жөндөөлүш деген 2 түрү бар. Балдар, силер билесиңер, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар атоо, чилик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү. Эми ошол жөндөмөлөр жөнөкөй жөндөөлүштө жана татаал жөндөөлүштө жөндөөлөт. Мисалы, бул жерге көрсөтүп койгом. Ини деген сөздү алсак, ининин, иниге, инини, иниде, иниден. Буларга суроолор менен айткандын кажети жок болуш керек. Силер башталгыч класстан бери окуп келаткансыңар. Мүчөлөрүн да байкасаңар болот. Бак деген каткалаң үнсүз менен, мүчөсү дагы нын мүчөсү каткалаңга өтүп, бактым, бакка, бакты, бакта, бактаң деп өзгөрдү. Ал эми кыргыз тилиндеги аягы НК, СК, ФТ, КТ, НГ, НД, НН тууштары менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшү алардын аягына бир үндүү тууш кошулуп жазылат. Болбосо жөнөкөй жөндөөлүштөн айырмасы жок. Кадимки эле бул сөздөр сыяктуу жөндөөлөт. Мисалы, нефть дегенде ФТ тууштан кийин И деген туушту кошуп, бир үндүү тууш, анан жөндөткөнбүз. Калганы бул жөндөөлүштөргө эле окшош жөндөөлөт. Ал эми татаал жөндөөлүш болсо, бул сөздөргө таандык мүчөлөрдүн уланышы менен жөндөөлүшү. Бала, С таандык мүчө, жекелик сандын 3-чү жагынын мүчөсү, баласынын, баласына, баласын, баласында, баласынан. Көзү, бул да жекелик сан, 3-чү жак. Элиң дегенде бул жекелик сан, 2-чү жак. Элиңер болгондо көптүк сан, 2-чи жак болот, силердин элиңер. Мына ушул татаал жөндөөлүш болот. Эми тесттик суроолор менен иштеп көрөлү. Көптүк лар мүчөсү уланбоочу сөздөрдүн вариантын белгилегиле. Кайсы сөздөргө лар мүчөсү уланбайт? А вариантында Бишкек, январь, жай. Демек, буларга бишкектер, январлар деп улабайбыз. А варианты туура. Мектептер, үйлөр, бакчалар десек туура болот. Жашоолор дей албайбыз. Бала, балдар болуп өзгөрүп калат, а сыйлыгып калат. Жөжөлөр десек булар туура, бирок жашоо туура эмес болуп калды. Бул варианты да туура эмес. Суук, сууктар, карыздар, токойлор. Токойлор дегенге уланат. Бул жерде экөө туура эмес болуп калды. Бизге баары тең лар мүчөсү уланбаган сөздөр керек болчу. Ошондо А варианты туура деп белгилейбиз. Экинчиси, жалпы аттар бар сүйлөмдү белгилегиле.
Сезимдин күлкүсү чыкты. Балыкчы 9 жолдун тоому. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин талкууладык. Жайлоодон кечинде карышкырлардын улуганы угулуп жатты. Ушул жерден байкадыңарбы балдар? Жеке жалпы ат, анан жеке аттар болмок. Энчилүү аттар. Энчилүү аттар биринчи сүйлөмдө бар экен Сезим, экинчи сүйлөмдө бар экен Балыкчы, үчүнчү сүйлөмдө Чыңгыз Айтматов, Жамиля деген бар экен. Ал эми 4-үнчү сүйлөмдө энчилүү ат жок экен. Бул жерде жалпы ат бар экен, карышкыр деген. Демек 4-үнчү варианты туура болот экен. Бул жерде болсо дагы бирөөнү таап коюшубуз керек экен. Повесттин Жамиля деп жазылган күлкүсү дегенди алсак болот. Эмнеси күлкүсү? Бул жалпы ат. Демек бул жерде 1-чи, 4-үнчү вариантты туура деп алсак болот. Бул жерде сезим дегенди эсепке албаганда. Андан кийин 3-үнчүсүндө туура жөндөлгөн сөздөрдү белгилегиле. Минскке топ-убуздун гүлдөн. Бул жерде Минскиге деш керек болчу. Бул жумшарып п тыгышы б тыгышына өтмөк. А варианты туура эмес. Б вариантында Минскиге тобубуздун гүлдөн. Б варианты туура жөндөлгөн. Мүчөлөрү туура коюлган. Б вариантында Минскке туура эмес болуп калат. Тобубуздун болгондо бул муңга ажырап калган. Гүлдөн болбойт. Г вариантында Минскиге туура. Тобубуздун деген дагы туура эмес болуп калат. У өзүнчө мүчө болот. Гүлдөн эмес, гүлдөн болот. Ошондо туура вариантыбыз Б варианты болот. Балдар, силер затоктооч боюнча эстериңерге салып маалыматтарды алдыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.